Билим көптү кылбас, өнөр азды кылбас. Назарыңыздарда Умтул подкаст. Кызматта Акылай Бакешова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Балташев Илязбек Алтынбекович. Бүгүнкү күндө коомго чоң таасирин тийгизген 7 каналдын башкы директору. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ааламга жол айылдан башталат дейт. Сөздү анда башынан баштайлык. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпы эле биздин коомдогу жаңылыктардын бүт бардыгын өз учурунда жана ошондой эле адилеттүү жеткирип келаткан каналдардын бирисиздер. Бизге дагы мына ушул чоңдордун билимин жайылтууда колгабыш кылып, кол сунуп бизге жакшы жардам берип келатасыздар. Негизги эле сиздин ушул бүгүнкү күндөгү миссияңыз десек дагы болот. Бул бала чагыңыздан келгенби? Кандайча сиз ушул медиа багытына келип калдыңыз? Жакшы суроо болду. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул Умтул подкастынын көрөрмандары. Ушул подкасттын башталышында бизди атайын конокко чакырып, атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан эми мен ойлогом бул 7 каналдын тегерегинде сөз болот деп, анан сразу эле жаш чагыма кетип калдыңыз. Эми бир аз балким телеканалдын жүрүшү жөнүндө, сиздердин долбоор жөнүндө айтып туруп, анан кийин акырындык менен жаштык чагга барсак керек. Эми азыр маалымат чагын айтып атасыз. Маалымат чагы бул коомду түздөй тургандагы, коомду бүлүндүрө тургандагы бул эң чоң бул курал болуп эсептелет. Бул телеканал деген бул телевидение, бул мисалы Кыргызстанда ошол телевидениенин башаты болуп улуттук телерадио корпорациясы турат, УТРК. Ал дээрлик бир быйыл 65 былтырдан баштап 65 жылдык тарыхы бар. 58-жылдан баштапчы. Анан негизи эле адамзаттын тарыхында бул телеканалдын башталышы биринчи жолу 44-жылы 1944-жылы АКШда, андан кийин ошо 45-жылдары Советтер Союзунда түзүлүп, ошондон бери адамзатка телеканал кызмат кылып келатат да. Мисалы маалымат алуу боюнча маалыматты илгери ошол биринчи мындай бир чабармандар ат менен же болбосо жүгүрүп жеткирсе, андан кийин ушуну азыр телеканал менен азыркы күндө телеканалдан сырткары дагы социалдык медиа деген бир чоң бир мейкиндик пайда болду. Телеканалдан барып даярдап чыгаргыч акты эле ушул эле мына колубуздагы телефондор менен бардык маалыматтар ыкчам, тез, кээде бурмаланып, кээде бурмаланбай түз жетип калды. Азыркы күндө мындай маалыматты жаап жашыруу мүмкүн эмес болгон доордо жашайбыз. Ошондуктан биз дагы бир маалыматтык кампания уюштуруп атканда сөзсүз түрдө коомчулуктун пикирин эске алуу менен даярдалыш керектигин мезгил өзү көрсөтүп турат да. Себеби дегенде азыркы заманда мындай маалыматты көргөндө бир актай, карадай бермейинче эл чындыкты билип алат да. Ошондуктан эч кандай мындай бир үзгүлтүксүз же болбосо бир бурмалоосуз жеткирилип келатат. Бул бардык эле телеканалдын миссиясы. Анан жаштык кезде атасыз, эми жаш кезинде бул мектепте окуп жүргөндө эми телеканал эми баягындай журналист деген бул коомдук пикирди алып жүрүүчү же болбосо бул таркатуучу инсан да. Ошол кезде эле мектепти кезинде ушул кыргыз тили адабияттарын мыкты окуйт элек, эми аракет кылып райондук деңгээлдеги олимпиадаларга чейин барып, областтыкына барбадым, райондукуна барып, анан мен бул телеканалга келип калыш, телевидение тармагына келип калышым ушул 25 жашка чейин спорттун жеңил атлетика түрү менен машыкканда, ошо бир 2003-жылы Жалал Абадта республикалык олимпиада болуп калган. Ошондо республикалык олимпиаданын байгели орунду алганда, ошол Жалал Абадта ошо областтык телеканалдын журналисттери келип бизди тартып съемка кылып кетип, андан кийин ошондо мен кызыккан экенмин да. Анан мага сунуш айтышты, ошол студенттердин, жаштардын атайын көрсөтүүсү бар. Биз алып баруучу издаваттык эле, мүмкүн келип көрбөйсүң деп. Макул деп бардык. Анан ошондо мындай кызыгуум ошондон башталса керек да. Ал кезде мындай УТРКнын базасында жыштыгы менен чыкчу. Ал кезде областтык телеканалдардын өзүнүн жеке жыштыгы жок болчу. Баягы мисалы телеканалдар эртең менен 7-де ачылып, түнкү 12 же 11-лерде УТРК, ошол кезде КТР жабылат эле. Андан кийин биздики чыкчу да. Анан өзүбүз аны монтаж жасап алып, түз эфир жок. Анан биздин редакция Жалал Абадтын центринде болсо, аны биз жанагы бир телекомдун имаратына алып барып берет элек да. Телекомдун имаратына түндө баягындай кассета менен, ВХС деген кассета деп коет, пленка мененчи. Анан ал бизге ошол кездеги жетекчи азыр Раматылык Рысбек Зулумбеков деген киши болчу.
мындай эми түндө барсаң күндө акчаң кетет. Же машине жок болот, транспорт, велосипед алып берген. Анан кассетаны монтаждап алып туруп, түнкү саат 11ге жакын калганда, 1,5 саат калганда ошо телекомдун имаратына барып, ошол жердеги техниктер турчу, ал кезде баягы видеомагнитофон, ошону салып туруп, анан кийин биз жоонго асып алып туруп, рюкзак менен, велосипед менен түндө барып коет элек да. Ошондой күндөр өттү. Азыр эми Кудайга шүгүр, азыркы могу телевидение кызыгып аткан жаштар ошо пленка менен десем мындай анчейин мындай жомоктой сезилиши мүмкүн, бирок ошондой күндөр өткөн. Ооба, бүгүнкү күндө азыр таптакыр башкача форматта чыгып калды. Өзүңүз айткандай, социалдык медиа дагы бүгүнкү күндө коомду ээлеп алды десек дагы болот. Биз сиздин 7 канал менен, жааматы менен таанышып келгенде аны дагы көрдүк. Бүгүнкү күндө сиздер дагы алардан кем калышпай, ютубту дагы, инстаграм, башка социалдык тармакта дагы жаңылыктар менен бөлүшүп, учурунда же болбосо ошол эле түз эфир кылып көрсөтүп атасыздарбы, абдан маалыматтарды түз жана дасыккан жакшы маалыматтар чыгып атканын көрдүк, тааныштык. Анан сиз айтып атпайсызбы, азыркы учурда биз мынакей ошол жеңил атлетика боюнча чуркап жүрүп, анан кийин капысынан келип калдым журналистикага депчи. Демек сиз өзүңүздүн кесибиңиз боюнча журналист эмессиз, туурабы? Жок, менинки мындай билим алуумда мындай кызыктай жагдайлар бар да. Баягы өзүңүз айткандай, билим алуу аздык кылбайт же өзүнүн убагында болбосо, баягы ийгиликтин эрте кеч жок дегендей, ошол 11-классты бүткөнүмдө тилекке каршы ошондо мүмкүнчүлүгүм болбоду, негедир тапшырбаптым да жогорку окуу жайыначы. Баягы башталгыч класстардын англис тили мугалими деген 1 жылдык курсту окугам. Аны окуп барып эле мектепте ошол өзүбүздүн райондон бир 50 километр, мисалы Алабука районунун бир тоолуу району бар, Көксерек деген. Ошол жактагы тарда өзүмөн ошондо 2 жаш кичүүлөргө сабак бердим да. Башталгыч класстардын англис тили мугалими, анан англис тили мугалими деген ал кезде жетпейт эле да, жетишсиз болчу. Мен 1-класстан негизи 4-класска чейинкилерге башталгыч класстардан сабак берем. Анан кошумча дагы ошондой англис тилинин грамматикасын үйрөтүп, эми 1 жыл бою үйрөндүк да, ошондон сабак берет элем. Кыргыз тилине окшош го. Мисалы азыр англис тилинен өзүмдүн баягы сөздүгүм аз болсо дагы мындай грамматикаларын жакшы эле үйрөнүп окуганбыз да, ошондо үйрөтүп, мындай аябай мындай чоң базалык деңгээлде болбосо дагы ошо бир окуучулардын деңгээлинде үйрөтүп, анан ошондон кетип, ошол жылдары бизден кетпей туралы кайра кайтып келелик. Себеп дегенде сиз көбүнчө айыл жергесинен агрономдор чыгышат, доктурлар, мугалимдер, же болбосо таптакыр эле балким финансы жагына кызыккандар болушу мүмкүн, юридикалык жагына. Мен таң калганым, англис тилин үйрөнүүгө сизге эмне түрткү болгон ошол учурда? Мен ошол гуманитардык сабактарды кызыгуу менен окуйт элем. Математика, алгебра, геометрия дегендерди мындай орто эле окудум. Мисалы мектеп бүтүп аткандагы аттестатымда дагы химиядан, алгебрадан, ошол геометриядан 4 болгон, калган предметтердин баары эле 5ке окугам да. Негизи ошо гуманитардык сабактарды эми англис тили бар, тил үйрөнүү, анан балким бир келечектеги кыялдарым ушул. Эми тил үйрөнүү дагы деле кеч эмес. Мен ойлойм, дагы деле азыр эми баягындай күнүмдүк мындай айтканда көп убакыт деп эле жүрөбүз да. Кийин үй бүлө болгондон кийин бала чакалуу болуп, анан эми өзүң ошону үйрөнбөй калган тилдерди баягы балдарың үйрөнсө деп тилек максат кыласың да. Меники ошол бойдон эле мындай грамматикалык базасы менен үйрөндүм дагы. Сөздүк байлыгым анча өспөй калды. Англис тилинен кийин башка тармакка өтүп кеттим. Башталгыч класстардын англис тили мугалимденчи. Ошол бойдон токтоп калды. Анан азыр ошол мектепте мен бир сабак берген окуучум бар азыркы күндө. Мен кийин 2003 жылы, 2001 жылы, 2003 жылдары 2 жыл иштедим да, башталгыч класстардын мугалими болуп. Анан баягындай ал кезде биздин убакта мындай өзү жакшы окугандарга мамлекет анчейин шарт түзчү эмес да. Балким ошо контрагын төлөгөндөргө кийинчерээк эле түзүлбөдү. 2003 жылдан баштап жалпы республикалык тестирлөөгө катышкандар, жакшы балл алгандар бюджеттик негизде окууга өтөт депчи. Мен ошол 2 жыл жүрүп, анан бюджеттик негизде өтүпмүн да. Анан билбейм, ошондо кандайча болуп өзүм окубадымбы же окугум келбедиби билбейм, ошо 2 жыл болгону пауза болгон менде чын. Анан 11-дө бүткөндөн кийин, бирок анда деле убактым текке кетпеди. Мен 1 жылдык курсту окуп туруп эле ошо агартуучулук тармакта жүрдүм да, мугалимдикчи. Ал деле мага өзүмө турмуштук чоң тажрыйба алып келди. Мектепте ошо мугалимдик болгондон баштап мындай адамдык, инсандык калыптанууга чоң өбөлгө болду ошо мугалимдик кесип делечи.
Кийин мынакей айттыңыз, 2 жылдан кийин жалпы тестирлөө жарыялангандан кийин мына ошол жакка тапшырып, анан кийин жеңилдетилген формада бюджетке окудуңузбу? ооба. Кайсыл тармакты окудуңуз? Анан 2 жыл сизде баягы эс алуу десек дагы болот, ортодо токтоп калбадыңызбы? Ошол учурда сиздин жашооңузга же болбосо ошол кесипти тандоого өзгөрүүлөр болдубу? Же сиз ошо бала чагыңыздан каалаган кесипти тандап, 2 жылдан кийин баягы жалпы тестирликтен өткөндөн кийин окудуңузбу? Мага мындай негедир коомчулук менен иштешүү жакчу экен да, мындай уюштуруучулук жагына кызыгып, анан ошондо деле 2 жылдан кийин деле бюджеттик негизде болгондо деле мугалимдик кесип тандадым менчи. Мугалим болом депчи. Азыр эми азыркы замандын могу билим берүүдөгү мугалим бир эле аудиторияга сабак берсе 25-26 балага же бир класскачы. Азыр журналисттик кесип деле балким бир миллиондогон адамдарга сабак берет. Эми мен кыйын журналист болбосом дагы, мындай чыгаан журналист болбосок дагы журналистикада мындай таза өзүбүздүн мындай кандай десем кесиптик баягыны азыркы күндө эми баягы жаш журналисттерди алып келип ошол телеканал аркылуу чагылдырып, үйрөтүп, жакшы жолго мындай бурганга аракетти салымыбызды кошуп келатабыз да. Демек, эгерде сиздин сөзүңүзгө кайрыла турган болсок, канча жашта болбосун адам баласы өзүн издеп, өзүн тапканга мүмкүнчүлүк бар экен. Себеп дегенде сиз айтып атпайсызбы? Мен өзүм баягы ички туюмумда ошол элдерге билим берип, элдерге агартуу жүргүзгөндө абдан жакшы көрчүм экен деп атпайсызбы? Кайра эле кайрылып келе турган болсок, мына журналистикага да келгенде дагы ошол эле учурда балким сиз түзмө-түз мугалим болбосоңуз дагы баягы телеканал аркылуу агартуу жүргүзүп келесиздер да. Журналистиканы кошумча билим менен окудуңузбу же жогорку билимге тапшырдыңызбы? Анан канча жашта элеңиз? Журналистикага өткөнүмдө мен 18-3 жылдан кийин болгондо 21 жашымда жогорку окуу жайына тапшырып атам. 20 жашымда экен. Бул мугалимдикке башталган. Жок, кыргыз тили адабияты мугалимине. Мен баягы бюджеттик негизде келгендечи. Андан кийин ортодо дагы академиялык тыныгуу болду. Анан 2005-жылдары ошол спорттон келип калдым да, анан бир кызыктай эле мындай факторлор болуп калды ал кезде дагычы. Мен ошол эңсеп күткөн бюджеттик орунум 2004-жылы, 2003-жылы тапшырып атам мен Элдердин достугу университетинечи. Ал жерде бюджеттик негизде окуп жүрөм. Андан кийин мен спорт менен алектенип ошол областтык мелдештерде дайыма 1-орунда турат элем 3 жыл боючу. Республикалык болгондо 3-орун, анан Жагунун Жалал Абад мамлекеттик университетине спортчуларды чогултуп аткан экен. Анан менен баары мамлекеттик университет, анан берки Элдердин достугу университети ал жеке менчик болчу. Ошол университеттен ар жакка өтөйүн дедим да. 2004-жылы октябрь айында мен так эсимде 3-октябрь айында, октябрдын 3-үндө Олимпиада болду. Анан байгелүү орундарды алдык. Ал маалда Жусупбек Шарипов деген губернатор бар эле Жалал Абадта. Аябай бизди мындай түркүрөтүп, мындай сыйлады да, сыйлыктарды берди, башка кылды. Ошол кезде анан азыркы кезде философ агай бар, философ илимдеринин доктору Бөкөшев Жамгырбек Бөкөшевич ошол кезде ректор болчу. Анан ал өзү чакырып бизди кабыл алып, анан бизге өтүп окугула деди да. 2004-жылы октябрь айында келип атам менчи. Бул жолу бир ноябрларда 1-семестр бүткөндөн кийин дейм. Келип тапшырып окуп атам, мен наракта бюджет болчумун да. Анан келип бюджетке отургузган меничи. Жалал Абад мамлекеттик университетинин филология факультетине, кыргыз тили адабияты багыт боюнчачы. Анан Жамгырбек Бөкөшев иштеп атат, ректор болду. 2005-жылы март айында революция болду. Революция болгондон кийин ал киши кетти. Ошол кездеги бүт жогорку жетекчиликтин баардыгы кетпедиби? Акаевдин командасы депчи. Андан кийин мен окуп атам бюджеттик негизде депчи. Анан кийинки жылы 2006-жылы сентябрь башталганда мага кабар айтышты, сенин окууң бюджет эмес, контракт негизде окушуң керек депчи. Эмне себептен болуп калды бул жерден ошондо? Аны мурдагы ректоруңар менен териштирип алгыла деди. Ал ректор жок, кетип калган. Эми ал кезде кайда кетти билбейм. Азыр эми мындай аянчам иш-чаралардан учурашып калам. Бирок анда деле мен сынган жокмун да. Анан окуум калып калат деп ошо ойдон болгону мындай бир 2-3 жылдык тыныгуу болуп калды. Кадимкидей элечи. Мен ойлойм ошондо Жалал Абад мамлекеттик университетинде окуп атам. Ошол кезде окуудан сырткары Жалал Абад областтык телерадио компаниясында кечки программалар жасап атам.
Эми ал кезде көп деле акча болчу эмес, 1,5 мың сом же 2 мың сомдой гонорар чыкчу да. Стажировка өтүп, анан ошо штаттан сырткаркы. Анан 2005-жылы революция болгондон кийин мени толугу менен штаттык түрдө тиякта Жагуудан окуп атам, бирок тиякка жумушка алышты да. Ошондо Раматтылык Ырысбек Сулунбеков деген революциядан кийин жетекчи болгон. Анан келип ошо эсимде калды. Мен өмүрүмдө биринчи жолу жетекчи болуп, мен жумушка алып, көйлөгүңө кол койгон кадрым сен болдуң деп айтканы ошо эсимде турат да. Ал киши кийин ошо көз өткөнгө чейин айтып жүрдү, көргөндө ошо менин кадрым болосуң деп айтып калчу да. Ал ошо областтык деңгээлдеги бир чыгаан журналист болчу. Ал жактан эми билбейм, күнүм өтө берди, Жалал Абад уже мындай мага тар сезиле баштады да. Чоңураак шаарга баргым келди. 2006-жылы Бишкекке келдим. Бишкекке келип окууңузду бүттүңүзбү ошондо? Себеп дегенде сиз академиялык отпуск калтырдым. Менин башты 1 жылдык Жалал Абад мамлекеттик университетте окуганым жокко чыгып кетти, мындай айтканда. Окудум, бирок кийинки жылы мен уже контракт төлөшүм керек болду да. Демек бул жакта финансылык жетишпеген. Балким ошондой болду. Же бирок антейин десем, өзүм деле иштеп атам, төлөсөм деле болот эле. Бир балалык кездеги мындай өзүм бир башка нерсеге алаксып кеттим окшойт да. Азыр ойлоп көрсөм, ошондой нерсе буйрулган, ошол болду. Балким мен андан өкүнбөйм делем. Бирок ошол эле кезде мен билим алуумду университетте болбосо дагы мындай изденүүлөрүм улана берди да. Эч кандай. Демек сөзсүз мына ошол билимди же болбосо жаңы көндүмдөрдү бир эле ошол окуу жайлардан же бир нерседен күтпөй, адамдардан, күнүмдүк турмуштан дагы алуу мүмкүн экен да. Эң чоң мүмкүнчүлүк ошол практика жүзүндө алынат да. Мисалы, теориялык жактан көп деле билим боло бербейт. Теориялык жактан алган билим мындай кандай десем, бир анализ жүргүзүү же бир стратегиялык пландар деле керек болбосо, анан көбүнчөсү кесиптик билимдер практикадан болот да. Мен эгерде кичине өзүмө кайрыла турган болсом, сиз айтып атпайсызбы, баягы Жалал Абад мен үчүн тар болуп, андан кийин Борбор калаага келдим депчи. Мен өзүмдүн дагы тарыхымда ошондой болгон. Мен өзү Талас телерадио компаниясында иштеп атып, анан кийин мен үчүн чын эле Талас кичинекей болуп баштады да, тар болуп баштады. Анан мен барып туруп, Борборду багынтам деген эле баягы максатта бул жакка келдим. Келгенде бул жакта чындыгында мага окшогондор миллион экен. Миллион болбосо дагы 100 миң деген адамдар бар. Мага окшогон эле алып баруучу кыздар, журналисттер, кабарчылар, башкалар дегендейчи. Бирок ошолордун арасында менин тажрыйбам ушунчалык аз экенин билдим да. Сиз өзүңүздү бул жакка келгенде кандай сездиңиз? Же болбосо бат эле өзүңүз ордун таба калдыңызбы? Айтып коет эмеспи, кичинекей уядан учкандан кийин чоң кемеде сүзүү же болбосо океанда болуу бул таптакыр башкача. Мен Жалал Абад телеканалында иштеп жүргөндө мен ошол кезде Жусупжан Жээнбеков деген кийин губернатор болуп келди. Көбүнчө ошонун материалдарын жазайт элем да. Себеби дегенде мен ага телеканал үчүн аябай мындай ыңгайлуу адам элем да. Ыңгайлуу дегеним өзүм камераны тартып кете берем, өзүм текст жаза берем. Универсал болуп, ошол кезде эле камераны тартып, анан ал жакка анын иш сапарларын 2 адамга караганда мен жөнөтүп койсо алар үчүн жеңил болчу окшойт да. Мен кызыгып алып кете берет элем. Тиги азыркы айтканда областтагы ошол башчысы менен жүрөм деп элечи. Ошентип жүрүп анан Бишкекке келгенде чындап эле ал жакта биз жүргөндө журналистикада жүрдүк, бирок журналистиканын анча-мынча терминдерин мен ал кезде окубадым да. Кыргыз тил адабиятында жүрдүм. Кызыктай болдум. Бир эле мисалы ошо УТРКга ал кезде КТРК келгенимде Абдысаттаров Ала Тоого келгем да. 1 айдай, 2 айга жакын стажировка өттүм. Анан ошол кезде Абдысаттаров продюсер, Болот Табалдиев деген журналист бар болчу. Диктор болуп жүрчү, материал жазапчы. Анан бир күн экөөбүз мен стажер болуп жүрөм, аны менен экөөбүз съемкага чыктык. Ошо кезде ойлосом, биз могу спорт сарайына келиппиз да. Спорт сарайына келсек, ошол кездеги өкмөт башчы Феликс Кулов, кадимки Феликс Шашенбаевич, бир эл менен жолугуп, бир мындай бир маданий иш-чара болгон да, бир ошол жердечи. Кимдир бирөөлөр менен жолугуп, ошол кезде баягы Бакиев менен Куловдун тандеми болуп экөө бийлик башына турбадыбы? Ошо 2006-жылы сентябрдын башы экен. Сентябрдын баштары болуш керек. Ошондо келип маданий иш-чараны тартып кеттик. Феликс Куловдун анан кийин эртең менен келгенбиз, бир 10дорго келдик, кудайым түшкөн маал бардык, УТРКга кайтып бардык. Анан Болот Табалдиев ошондогу кесиптеш ага мага айтты:
сен өзүң бокс жасап кое бер депчи. Мен калдым, анан бокс деген эмне дегенин түшүнбөпмүн. Анан мен ойлоп атам да, биз маданий иш-чарага барсак, ал жерде бокс болбоду эле го депчи. Бокстун бул жакка кандай тиешеси бар деп. Бокстун кандай тиешеси бар деп ойлонуп отурам. Анан бардыгы ошол кездеги Ала тоонун баягы кабарчылар бөлмөсүндө отурам. Түштөн убакыт болгон. Мен түшкө чыкпадым. Анан отурдум. Анан бокс жасап кой деп кетти. Анан кандайча мен адашып калдым. Экөөбүз чогуу бардык. Ал жерде маданий иш-чара тарттык. Ойлогом мен боксты берет го депчи. Көрсө ал жанагы сюжет жасоодогу, ошо маалыматты жайылтуудагы терминдери ошо УТРКга келип билдим да. Боксту кантип жасаш керек, сюжет кандай, лайф кандай, интервью кандай, синхрон кандай, закадруу текстти кантип мындай кылат, бүт кыскартылган сөздөрдүчү. Ошо эч эсимден чыкпайт. Анан кийин айттым да барып, Болот байкеге барып айтсам, анан мен сага түшүндүрбөпмүн. Эми стажер болсоң, мен мисалы өзүм билбесем, бир нерсени сурагандан уялбайт элем да. Ошол жерден эле барып эле түштөнүп аткан жерден эле бардым. Экөөбүз түштөндүк, анан аябай мага куюп көп терминдерди айтып берген. Ошол эсимде турат. Дагы бир практика мындай болду эле да. Аймактарда жаңылыктар өзү негизи ашып кетсе жумасына бир жолу, эки жолу чыкчу. Анан бизге даярдалган бир маалыматты ошо талдап, чоюп бир жумада даярдаган учурларыбыз болгон да биздикичи. Анан кийин Борбор калаага келгенде, мен биринчи келгенде ошо НТС телеканалына келдик эле. Келгенде бир күндө сен эгер стажер болсоң дагы жок дегенде бир 3-4 боксту жазыш керек болчу да. Барып ошол бир барганда бул жака барасың, тиги жака барасың. Анан кийин мен ойлодум да, бир күндө буну мен кантип бүтүрөм депчи. Сизде андай учурлар болгон жок беле? Оперативдүү иштөө бул Борбор калаада азыркыда да элеп койгочу чычкан дөңгөлөктүн ичинде жүргөндөй эле депчи. Ошондой эле бул жакта да көп ишти бир күндө камтыш керек болчу. Жок, андай болбоду. Андай болбогон себеби ал кезде монтажер өзү жасайт. Болгону ошол жерден эмнени көрүп, эмнени укса, анан ал кезде жакшы бир иш-чарага барганда баягы пресс-релиз кошо таратылат го. Ошо пресс-релизден алып туруп эле бир 3-4 сүйлөм менен бир бокс чыгат да. Азыр бүгүн мынакей сизди карап отуруп телеканалды да талдадым десем дагы болот. Анан кийин акыркы 2 жылда абдан жакшы өзгөрүү болуптур да. Бул сиздин ошол медианын, ТВнын ички ашканасын билгениңизденби, тажрыйбаңыз көптүктөнбү, же балким башка кошумча дагы инструменттер барбы? Эмнеге ушул акыркы 2 жылда 7-канал баягы айтсак болот, улуттук телеканалдын деңгээлине жетейин деп калдыңыздар да. Балким кээ бир жакта сиздер алдыда жүрөсүздөр. Себеп дегенде социалдык медианы карай турган болсом, бүгүнкү күндө сиздер башка YouTube каналдардан кем калышпай көргөзмөңүздөр абдан жакшы экен. Мен 2 жыл мурда 22-жылы март айында келип ошол телеканалга жетектеп калдым. Ага чейин УТРК, кийин ЛТРде иштедим, башка бир маалымат мекемелердин маалымат катчысы болуп иштедим. Менимче бул кандай десем, Ошо сиздин тажрыйбаңызга байланыштуубу же дагы башка кошумча инструменттер барбы? Кандай себептен ошо 2 жылда 7-канал таптакыр башкача форматта, заманбап десек дагы болот да, өзгөрүп атат? 7-канал мурда көбүнчө түштүк жергесинде бул Жалал абадта ачылган. Андан кийин мен келгенде башкы кеңсеси Ошто болчу. Келген жылы эле ошол биринчи мендеги максат, план турду. Ошол кеңсени Бишкекке көчүрүп келүү. Мен ойлодум, эфирди өчүрбөй туруп көчүрөм дедим да. Эч качан эфирди өчпөйт. Себеби эфирди бир күн өчүрсө эле көрүүчүлөр жок болот да. Телеканалдын бул ТВ тармагында бир күн эле социалдык медиа иштебей калса, же болбосо бир эфирлер чыкпай калса, көрүүчүлөрдүн мындай кыялындагы, оюндагы нерсе чыкпай калса, уже бизден качып кетиши мүмкүн эле да. Ошол кезде анан Бишкекке биякта офис бар эле, анан офисти кеңейттик. Ошол анан эле Оштон тияктан буга чейинки биз башка бир жыштыктар менен чыкчу, мындай жеке тараптар мененчи. Анан Кыргызстанды толук камтыбайт эле да. Биз анан азыр могу РПО, РМТР дейт, ошо менен чыгып, анан 7 областка тең чыгат азыр. Ошого өтүп кеткенде биз дике Бишкектен материалдар даярдап турдук. Тиги жактан көчүрүп келгече бир 2 күн болду да. Анын транспортировкасы ошол каражат, жабдыктардын баарычы. Эфирди 1 секундта үзбөй кайра кошуп кеттик да келипчи. Бир пультту бул жака коюп туруп эле, кийинкисин алып келип кошуп, ал кийинки өткөндө уже бир эч кандай өзгөрүү болбой, эфирди токтотпой өтүп кеттик.
Анан YouTube деп атасыз. YouTube 293 миң катталуучусу бар беле ошо 2 жыл мурдачы. Азыр кээде карап калам, мындай башка бир каналдарга салыштырмалуу биздики негедир көрүүчүлөрүбүз көбүрөөк да. Ал ойлойм биздики эми көбүнчө айыл жергесинде анан биз кимдир бирөөнүн тапшырмасы менен эмес, мындай көрүүчүлөр менен көбүнчө мониторинг жүргүзүп, кандай маалыматтарды эл жактырат, кандай маалымат берсек элге сиңет, көбүнчө ошол мониторинг кылып турабыз да коомчулуктучу. Мен ойлойм, кээде мындай тапшырма катары жасалган материал болгондо ошол тапшырык берген адамдын эле табитине жарашы мүмкүн, коомчулукка жакпай калышы мүмкүн да. Демек сиздердин өнүгүүңүздөргө мына ошол Эркиндик, анан кийин эл менен болгон байланыш. ошол эле. Башка эч кандай деле мүмкүнчүлүк жок. Анан өтө мындай деп деле айтпайм. Негедир көрүүчүлөр ушундай биздики мындай эркин форматтагы материалдарды көбүрөөк көрөт экен да. Негизи мындай лидер дегенде же жетекчи дегенде эки көз карашта адамдар болушат. Мисалы, жетекчи дегенде келип туруп, жетектеп туруп, урушуп, же болбосо кандайдыр бир баягы туура эмес болгон ишти ошонун көзүнө чукуп туруп алат да. Дагы бир багыт бар, бул лидер деген. Буну сизден көрө алдым, себеп дегенде мен барганымда баягы жаш кабарчы болобу, же операторбу, же режиссербу, алар менен теңме тең кенен ортого салып сүйлөшүп, ошол эле учурда биздин баягы кызматташтарыбыз барып калганда өзүңүз телефонда ала калып, тарта калып, буну материал кылып жүктөп койгула, сиз өзүңүз айткандай бокс кылып койгула деп атканыңыз эсимде да. Анан кийин ошол нерсени сапатты сизден көрө алдым да. Ушул нерсени негизи ар бир адам өзү ичинде болобу, же буну дагы үйрөнүш керекпи? Себеп дегенде адам баласы бүгүн азыр кандайдыр бир чектелген нерсе менен токтолуп калат да. Мен мына ушуну билем, бүттү окубайм, мен өзүмдү өнүктүрбөйм, же өзүн өнүктүргүсү келсе дагы ошону ачыкка жарыялагандан да коркушат да. Сиз балким кошумча кандайдыр бир окууларды окуйсузбу, же курстарга барасызбы, же интернеттен окуйсузбу? Ошол бүгүнкү күндөгү сиздин лидердик сапатыңыз кайсыл жактан пайда болду деп ойлойсуз? Лидер дегенде эле мындай башкаруучуну элестетпейм мен. Лидер деген ошол кылып аткан багытынын ичинде ошолор менен чогуу бирге кетиш керек да. Мисалы бир кемеде баратса, ошол кеме кантип жүрөт, кантип сүзүп кетет, ошонун ар бир кыймыл аракетин сезип, өзүнөн билип туруш керек да. Телеканалда деле ошондой да. Мисалы мен айтып атпаймынбы, операторлукту билем, азыр деле отуруп алып, монтаж жасап, кээде бир чет өлкөгө иш сапарларга барганда кээде баягы чыгымдарды кыскартыш керек болот, же башка керек болот. Жаныбызга өзүм тартып эле, өзүбүз даярдап келе беребиз да. Мен көбүнчө аракет кылабыз, жанагы мисалы европадык стилдеги ошондой жаңылыктарды жасаганга аракет кылабыз. Мисалы, азыр бизде кеңири жайылды, көп телеканалдарга салыштырмалуу айрым бир жеке блогерлердин маалыматтары элге көп сиңет да. Биз көбүнчө ошол ыкмандагы аракет кылабыз, ошону ыкман алгангачы. Себеп алар элдин менен жакын болуп, азыркы күндө айтып атпайм, маалыматты эч качан жаап жашыруу мүмкүн эмес да. Болушунча болгондой бере бериш керек. Мен азыр суроомо кайрыла турган болсом, сиз бүгүнкү күндө өзүңүздү мынакей азыркы учурдагыдай тонуста кармап туруш үчүн, себеп дегенде жетекчиликти карап, ошол эле сиздин кызматкерлериңиз дагы өсөт да. Сиз кошумча окуйсузбу, өзүңүздү өнүктүрүү боюнча кандай окууларды же иш аракеттерди жүргүзөсүз? Меники ошол журналистикалык билимден сырткары президенттин алдындагы башкаруу академиясында менеджмент багытын окугам. Ал жакта практикалык жүзүндө окудук да. Сиз лидер деп айтып атасыз, мен бир саясий партиям жок, же болбосо бир багыттамам жок. Ооба, бирок лидер дегенде көбүнчө адамдар ойлошот да, баягы бир саясий партиянын лидери, же болбосо бир мамлекеттин лидери, же болбосо бир уюм боло турганболсо ошо уюмдун лидери депчи. Менин баамымда бул лидер деген мына ошол өзүнүн кызматкерлерин кызматкер катары эмес, кандай деп партнер деп коет да, кол алдындагы иштеген адам эмес, партнер катары биргеликте иш алып барабыз деп колун жетелеп алып кеткен адам деп эсептейм да. Буну эмне себептен айтып атам? Себеп дегенде сиз мына ошол биргеликте иш алып барганыңызды көрдүк да. Анан ошону айтып атпаймынбы, балким сиз бир жерден окугансызбы, сиз чет жакка да көбүрөөк чыгасыз, балким ошол жактан көргөнсүзбү? Анткени адам өзүн күндө өнүктүрүп турбаса, биз артта калып калабыз да.
эми колго тийген китептерди окуп турабыз. Анан мен жамааты менен кантип иштейм? Мен эч качан буну кылып койгула SMS жазасың да WhatsApp'тан же тапшырма берип аткандачы. Буну кылынсын, бул кылгыла, мындай кыла дебейм да. Кылып коелу деп айтам. SMS жазгандачы, ар бир кызматкерлерге айгандагычы. Биз ушуну чыгарып коелу. Демек сүйлөгөн сөздү дагы анын аягындагы Жеке айтпайм да эч качан. Мисалы мен жетиштим дебейм, барыбыз деп айтам, ошол. Бизде азыр 7 канал аркылуу жалпы коом көрүп атат. Сиз кандай сунуш берет элеңиз? Адам өзүн баягы токтобой өнүктүрүп туруудагы эң негизги 3 кадамды айтсаңыз, эмне кылыш керек? Адам бүгүнкү күндө заман талабына ылайык, күндөн күнгө өнүгүш үчүн, өзүн өстүрүш үчүн кандай 3 кадам калтырыш керек? Эң жөнөкөй, мисалы үйрөнөт десе эле бир чоң бир окуу жайга барып үйрөнүү. Мисалы азыр сиз экөөбүз сүйлөшүп атып эле бири-бирибизден мындай айрым бир багыттарыбыз, турмуштук багыттарыбыз дал келет экен да. Анан керек болсо турмуштук тажрыйбаны 3 жашар баладан деле алса болот да. 3 жашар баладан деле бир 40-дагы 50-дөгү киши ошондон сабак алса болот. Ооба. Кантип дегенде? Аны байкап атабыз. Ал бала аябай сабырдуу болот. Баардыгы мындай жулунуп жутунбайт эч жака. Ошону карап туруп кээ бир мындай адамдар, мындай коомдон өзүн оочолонуп калган адамдар ошол кичинекей баладан деле сабак алса болот да. Сөзсүз эле бир чоң бир сапаттагы же болбосо бир чоң бир тажрыйбасы бай инсандардан наоборот тескери болуп калышы мүмкүн. Аларды көргөндө, алардын чыныгы жүзүн көргөндө адам иренжип калышы мүмкүн. Менимче кичинекей ар бир нерседен сабак алса Бул болот. биринчиси болду. Дагы 2, дагы эмнеден үйрөнсө болот? Экинчиси жөнөкөйлүк, анан тартип эреже. Мен былтыр Японияга иш сапарга бардым, анан тиги баарын эле машиналардын баарын карайм да. Аларда деле мындай тартипке аябай баш ийет го. Ооба. Мен өзүм мисалы үйгө коромо киргизип атканда машина эми Японияга барбай атып элечи. Арты менен киргизем. Эртең менен чыгып кеткениме оңой кылыпчы. Мен эч качан машинамды койгондо мындай апарып эле коюп койбойм да. Ошону Япониядан көрдүм да менчи. Бүт бардык аркасы менен. Японияда мисалы жүрүп токтоп келди, парковка кылып атканда эле уже келечек багытын түзөп коет экен да. Даже бут кийим чечкенде дагы дароо учун осугуна каратып коет. Эң жөнөкөй эреже буларчы. Анан таң калганым бир дагы тазалык кызматкери жок экен ар бир мекемедечи. Көчөсүндө көчө шыбыргыч жок. Анан биз дагы 2 жылдан бери эле мисалы мен Японияга барганга чейин деле 7-каналда ушул өзүмдө 2 бөлмө кабинет бар, ошол уборщица вообще кирген эмес. Өзүм тазалайм, өзүм жыйнайм баарын элечи. Сөзүңүз каралчы, демек ар ким өзүнүн аркасынан жыйнап жүрүш керек, экинчиси. Биринчиси биз мына өзүбүздү өнүктүрүү үчүн. Тартип эреже да. Биринчиси мынакей ошол жаш баладан үйрөнсөк, экинчиси тартип эреже өзүбүздөн башталыш керек экен, Анан ушул сабырдуу болсоң, эрежеге баш ийсең, тартип болсо, анан кийин билим алганга мүмкүнчүлүк кенен болот да. Үчүнчүсү билим. Билимди кайсыл жактан алыш керек? Азыр деген бизде ушунчалык социалдык тармакка кире турган болсоңчу, мусор деп коет да баягы, информационный мусор абдан көп болуп атат. Ошонун арасынан кантип талдап жакшы маалыматты алуу мүмкүн? Мисалы өткөндө TikTok платформасын жабылышы боюнча кийин жабылгандан кийин биздин дагы 7-каналдын баракчылары бар эле да, активдүү иш жүргүзөт элек. Биз токтотуп койдук анычы. Себеби мамлекеттин чыгарган мыйзамына баш ийген жаран катары токтоттук. Эч нерсе жүктөбөй койдук. Мен өзүм деле TikTok'ума кайра кирбей койдум. Менимче ошол TikTok жак маалымат алышууда, бир бизнес жүргүзүүдө айрыкча айылдыктарга жакшы платформа болуп келаткан да. Жөнөкөй, мисалы YouTube'га, Facebook'ка, башка социалдык медиага салыштырмалуу жөнөкөй болчу. Болгону ошол фильтр жок экен. Анан кээ бир баягындай коомдо эми ар түрлүү адамдар болот экен да, 5 кол тең эмес дегендейчи. Мындай жаман мүнөздөгү, жаман адеп ахлакты алып кеткендер, мындай айтканда бир карын майды бир кумалак чиритип койду да. Ошентип жабылып калды. Бул маалымат алышуу беришүүдө деле бул бир эле кичинекей маалымат чыгып кетсе, мисалы бир журналисттин кыймылсыз аракети башка болсо, бүтүндөй журналист коомчулугуна тие берет да. Баягы бир үйдүн мүйүзү сынса, 1000 үйдүн мүйүзү зыркырайт дегендей. Ошондой сыяктуу болуп, бул көбүнчө бул журналистика деле, маалымат таратуу деле бул жамааттык жалпы иш да. Мындай жекече эч ким эч нерсе болуп кете албайт.
жалгыз. Демек адам өзү талдаш керек. Өзү карап, өзү талдаш Өзү керек. талдап, өзү карап. Анан ошондо айтып атпаймынбы тиги маек бергендечи. Болуп турганы жакшы болчу, эгер кийин кайра мүмкүн уруксат берилип калса, биз кайра аны кошуп иштетебиз депчи. Ал платформанын деле ар бир нерсенин жакшы жагын пайдаланыш керек да. Мисалы бизде ар кандай жыл сайын же болбосо бир 5 жылдык стратегиялык пландар түзүлөт мамлекеттик деңгээлдечи. Мен ошондо бир оюма келген, мисалы 2040-жылга чейин деп мурдагы учурларда таза коом дегенчи. Чыгып ал таза коомдо моундай коопсуз шаарлардын камераларын орнотуп атат, бүт жакка камера коюп. Мен ойлойм, азыр камера коюп, ага жабдыктарды коюп кереги жок экен да. Адамдардын эле аң сезимин тарбиялап, анан айрым бир жосунсуз жорукту алган адамдар боюнча мына могун эле туура багытта иштетсе, коомду өзү эле адамдар бири-бирин өзү тарбиялап коет экен да. 7 канал коомду тарбиялоодо кандай программаларды жүргүзөсүздөр? Таасири кандай деп ойлойсуз? Биздики көбүнчө эле мисалы эртең мененки 7ден баштайлы. Биздин 7:00 программабызды баштайбыз эфирибизди. Таңкы программа 3 мүнөт калганда мамлекеттик гимнди беребиз. Андан сырткары бир күн сайын азыр күндө мен бир жылдан кийин жөнгө салдым го дейм. Эртең менен 10-15 мүнөттүк манас жаңыртабыз. Бизде азыр Манас улуттук манас театры бар. Болбосо Саякбайдын, Каралаевдин мурдагы айткан манастарын алып келип 10-15 мүнөттөн күн сайын манас жаңырып турат биздечи. А манасты баягы адамды руханий жактан тарбияламайынча эч нерсе кыла албайсың да. Кичине болсо дагы бир жок дегенде 10 киши көрсө дагы манас угат да. 1000 дебейин, 10 киши укса делечи. Андан сырткары дароо эле анын артынан спорттук көнүгүүлөр. Эртең менен денени чыңдоо күн сайын кетет. Дем алыш күндөрдү эсепке албагандачы. Кээ бир күндөрү мен дем алыш күндөрү дагы койгула дейм. Дем алыш күнү дагы кайталоосу болсо дагы балким бүгүн көрбөй калган адам эртеси күнү көрүшү мүмкүн депчи. Ден соолукту чыңдоо багытында. Анан социалдык медиабыз болсо 7 1 мүнөттө кечикпейт, 1 мүнөттө эрте чыкпайт, 00 аба ырайын беребиз. Себеби аба ырайы деле адамга эң керектүү нерсе да. Аны деле ошо Япониядан көрдүм. Японияда жарым саат сайын аба ырайын берип турат экен. Себеби дегенде аларда мындай табигый кырсыктар көп болот, бир туруп шамал болуп кетет, жаам болуп кетет. Туруп эле көнөктөп жамгыр жаап, чакылап жамгыр куюп эле анан кайра эле күн чыгып эле ушинтип эле мындай өзү эле естественный жол менен көчөлөрдү эле жуулуп тазаланып турат экен да. Бизге деле ошо аба ырайы бул адамзатка керектүү. Эртең мисалы жумушка чыгып баратканда балким байкабай калып, же болбосо кандай бир нерсе менен аба ырайын көрүп калса, ошол күнү бир адамды жамгырдан коргоп калганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ооба, чындыгында. Негизи эле мына сиз мага эртең мененки программаны айттыңыз. Коомдо мына чоң адамдарга, себеп дегенде биз жаш балдарды биздин келечекте Кыргызстан келечегин тарбиялайм дей турган болсок, бул чоңдордон башташ керек экен. Себеп дегенде мына ошол чоң адамдар, атасы, апасы, чоң апасы мына ошо жаш муунга тарбия берет. Анан кийин гана себеп дегенде биз айта албайбыз да, мынакей баланы таштап коюп туруп бала бакчага же болбосо мектепке таштап коюп бүттү. Жоопкерчилик силерде 100% мен баламды келечекте ийгиликтүү кылып туруп даярдап бер деп айта албайбыз да. Биз баскан из менен балдарыбыз дагы басат экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, коомдо биринчи биз ошол чоң муундагы биздин ошо биздин курактагы аталарды, апаларды, чоң ата, чоң апаларды тарбияга сала турган, тарбия деп айтуу мүмкүн эмес, мүмкүн балким өзүнүн өнүктүрүү жана коом менен биргеликте өзгөрүүгө дуушар болуу. Ошол багытта сиздерде кандай программалар жүргүзүлөт? Биздики эми телеканал бул коомду Мамилелерге сабак катары агартуучу. Биздики эми мындай билим багытында эч кандай бир контенттерибиз жок, бирок болушунча ошол коомго мындай таасири бар адамдар менен же болбосо бир көрүнүштөрдү чагылдыруу менен аздыр көптүр мындай салымыбызды кошобуз да. Эми туура айтасыз, мен жанагы биринчи кесибим мугалим катары айта турган болсом, азыр мына агай Гапыр агайдын деле ошо принциптери ата энелер мектеби деп биринчи окуучуну эмес, ата энесин окутуп атпайбы? Ал туура эле да. Коомду оңош үчүн биринчи ата эне үйдөн тарбия болуш керек да. А мектептеги тарбия эч качан жетпейт. Анан азыр эми бизде 90% мусулман калк болгондон кийин эми мусулманчылыктагы ар кандай багыттарга дин да бөлүнүп кетип атпайбы? Ошонун багыттарында биз салттуу дин менен анан ошо кыргыздын үрп адатына, улуттук наркына келген дин менен кеткени бизде ошол
жакшы да бир четечи. Бизде агартуу дегендечи азыр сиздин да сөзүңүздү угуп турам. Анан кийин агартуу дегенде көбүнчө баягы китепти алып окутуу деп түшүнүшөт да. Сиздерде бир катардагы Карман деген программаңыздар бар. Мен ошону байма бай акмалап карап турамын. Анткени YouTube'дан чыгарасыздар. Өзүбүздө баягы үйдө эми өзүбүздө телевизор жок, үйдөчү колдонбойбуз да. Анан кийин бирок YouTube'га кирип телефон аркылуу байкап турам да. Себеп дегенде мен ошол жерден бир жакшы бир программаны бул кандайча мен негизи көрүп баштадым. Өзүм негизи телевиденияга көп кызыкпайм. Бирок бир апа өзүнүн ошол айылдагы жаш келиндерге чеберликти үйрөтүп аткан экен да. Бул деле агартуу да, туурабы? Мына ошол айылдагы апа көптөн бери тажрыйбасы бар экен. Ошо шырдакпы бир нерсе тигет экен да. Шырдак, анан туш кийиз бар экен, төшөк, курактар бар экен да. Ошол айылдагы, аймактагы жаш келиндерди чогултуп, мына мынтип тиксеңер болот деп туруп, анан ортодон бир жаамат ачышып, аны тигип, анан сатышат экен да, чогуучу. Буйрутма алышып. Же ошо сиздердин программаңыздардан көрдүм. Себептен дегенде бүгүнкү күндө агартуу дегенде эле бүт бардыгы эле чоңдордун билими же жаш балдардын билими дегенде бүт бардыгы ойлошот да. Мынакей китептикке колго китепти алып эле окуш керек, же болбосо бир мугалимге барып билим алыш керек дейт да. Биз тескерисинче жеңил билим алганды үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле апалардан, балким салт сана болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө сиздер менен Кудай бир салдыда дагы кызматташа турган пландарыбыз бар. Мына ошол жерлерде сүттү балким кайра иштетүү же аталар кээ бир учурда мындай го, кошунаңдын картошкасы сеникине караганда көбүрөөк түшүм берген болбойбу. Ошол эле балким кошунаңыз Асан деп коелу, кошуналарына бир кичинекей бир мастер-класс өтсө болот да. Мына мындай картошканы алыш үчүн мындай сорт тандаш керек, балким жерди күрдүүлүгүн жакшылап текшериш керек деген сыяктуу, же учурунда сугарыш керек деген сыяктуу. Бул деле ойлойм агартуу болсо керек депчи. Ушул багытта дагы сиздерде негизи социалдык медиада пландар барбы? Чоңдордун билимин жайылтууда дагы кандай кызмат көрсөтө аласыздар? Биздики сиз өзүңүз көрдүм деп атпайсызбы? Биз көбүнчөсү мындай бир жумада бир ар дүйшөмбү күнү пландоо жыйынын өткөрөбүз да. Пландоо жыйынында бизге эч ким тапшырма бербейт. Муну кылгыла, тигини кылгыла. Болгону эле ошо мамлекеттин саясатына багытыбыз түз биздики. Айрым телеканалдын көрүүчүлөрүн кармап туруш үчүн же болбосо көрүүчүлөрдү бир пайдалуу нерсе бериш үчүн пландоо жыйынында ар бир ошол стажерду дагы жума күнү, 5-күнү тапшырма берилет бизге барган. Дүйшөмбү күнкүгө эмне планың менен келесиң, ошентип пландайбыз да. Көбүнчөсү биздин басымыбыз ошол кол өнөрчүлөргө, эми телеканал болгондон кийин кичине болсо дагы бир коомдун 10% болсо дагы үйрөтүп койсок, 10% кийин 12%, анан 24%, ошентип 48% кете берет да. Туура айтасыз. Азыр деген дүйнөнү 5 алакан менен башкарса болот экен да. Маалыматты жеткирүү деп койсок болот, башкаруу эмес. Сиздер мынакей 5 адамга көрсөтсөңүздөр, алар өздөрүнүн келиндерине, кошунасына, кызына үйрөтүп дегенде. Эми акырын тамчыдан деңиз куралат да, ошентип эле тамчы менен баштаса кете берет. Анан дароо эле жок бардык кыргызстандыктарды бир үйрөтөм десең, анда ошол жерден же дараметиң жетпей калат, анда өлдүң да, ошол жерден жоксуң, эч нерсе чыкпайт анданчы. Азыраак коом менен башташ керек, азыраак нерсе менен. Тамак жегенде деле азырактан жеп, көп жеп алсаң, мындай какап кетесиң дегендей. Маалымат берүүдө дагы аз-аздан берип, мындай акырындык менен бул телеканалдын иши мен байкайм, эми баягы кинолор деле мындай ар бир мындай деталдуу нерселер менен баскан турганынан баштап, өзүн алып жүргөнүнөн баштап, ошол коомчулукка бир нерсени жеткирүүдө деталдуу пландар менен жеткирет да. Шак эле чыгып алып, мындай кыл, тигиндей кыл десе, уже бул ким, бул акылдуу болгон деп басып кетет адамдын баарычы. Акырында мындай картина менен, кээде аудио менен, видео менен, кээде музыка менен деле коом тарбияланат. Бизде клиптер менен деле кандай адамдар тарбияланып атат. Клипти көрүп, ошондон кийин өзгөрүш мүмкүн анын жашоосу. Эми бизде көбүнчөсү клип деген деле мындай жаштарга ылайыктуу. Анан азыр эми Кудайга шүгүр биздики деле жакшы режиссерлор тартып атат, клиптерди, кинолорду тартып, мисалы азыр могу биз ошол өнөктөш болдук эле, Бейшенен таманында деген Руслан Акундун фильми азыр КМШ мамлекеттерине чыкты. Демек, кино тармагы менен. Кино тармагы менен деле. Эми кинону деле телеканалдан көрсөтөсүң, бул адам мындай көрүп тарбиялана турган нерсе да. Ооба, чындыгында. Көп учурда биз билебиз, сиз
министрдин орун басары болдуңуз, суу чарбасында маалымат катчу болдуңуз. Андан тышкары ошол атактуу телеканалдарда дагы сиз өзүңүз мынакей башкы редактор болуп жүрдүңүз. Көп учурда мындай да, баягы теле жүзүндө коомдун алдындагы адамдарды баягы идеал тутуп көрүп алабыз да. Ильяз Алтынбекович үйдө кандай киши болду экен деген суроолор дагы пайда болот болуш керек да. Балким эми Ильяз Алтынбекович десек азыр интернеттен чыгат, бул жакта иштеген, бул жактан сыйлык алган дегенчи. Бирок азыр бизге кызык болуп атат, Ильяз Алтынбекович үйдө кандай ата? Балдарыңызга кандай тарбия бересиз? Үйдө келинчегим экөөбүз 5 бала тарбиялап атабыз. Азыр чоңусу 8 классы бүттү. Кичүүсү 2,5, 3кө чыгып атат. 3кө чыгат. 3 уул, 2 кыз биздечи. Анан мен шаардын четирегинде жашайм. Шаардын четирегинде жер үйдө да. Жер үйүм, огородум кененирээк. Аларды азыр эми баягындай эмгек менен тарбиялаш керек болот да. Мен балдарым жандай балкондо чоңоюусун каалабадым. Мен өзүм эңсейм балкондо жашаганды. Бирок балдарым жашоосун каалабадым. Ошон үчүн шаардын четинде жашайм. Балдарыңызга тарбия берүүдө айтып коет эмеспи? Плохой полицейский, хороший полицейский депчи. Үйдө апасы жакшыбы же сиз жакшысызбы? Кимиңиздер урушуп, кимиңиздер баягы кичине тезгенен тартып турасыздар? Мен балдарым көп урушпайм. Апасы катуураак кармайт, мен көп урушпайм. Анан ал сен бош кармадың, анттың дей берет. Эми ал баланы бош кармаганда кандай? Эми катаал тарбияда чоңойгон бала менен эркин чоңойгон жакшы да. Катаал болсо, ал коркуп жүрсө, ал кандай нерсе үйрөнмөк эле? Же мага өзүнүн оюн айта албаса, андан көрө эркин болуп, мен менен мындай досундай же болбосо тең тушундай сүйлөшсө, мен ошондой балдарды тарбиялагым келет. Мындай кенен, ачык айтып элечи. Көп учурда мындай го, эгерде биз өзүбүз кандайдыр бир максатка жетпей калган болсок, балдарыбыз ошого жетсин деп аракет кылабыз да. Сизде кандай туюм сезимдер бар? Балким ал каалоону балдарыңыз каалабашы мүмкүн да. Жок, мен көбүнчөсү адамдын оюн сыйлайм. Кичинекей бала болсо дагы, мисалы дүкөнгө алып барганда дагы сен эмнени жейсиң? Же мен мону жей бер болот дебейм да. Ошонун каалоосундагыдай. Анан өтө деле мындай эркелетип эмес, мындай айтып, мына моуну тандасаң болот деп үчөө нерсени алып коесуң. Мисалы аябай мындай чоң нерсе турса, жок ал сага зыян болот, же болбосо мендеги каражат жетпеши мүмкүн деп айтам да. Сен моуларды тандасаң болот. Тандоо өзүндө болот, бирок багытты мен берем. Үйдө өзүн өнүктүрүүдө, мисалы айтып атпайсызбы, азыркы учурда биз атайын мынакей кичинекей жерибиз бар, мына ошол жактан эмгек менен үйрөтөм депчи. Ошол эмгек кылганда бул ошол жакта чабышат, тазалашат, туурабы? Болбосо ошо тартипке, эмгекке үйрөтөт экен. Андан тышкары агартуу жагында дагы кандай сиз алака көрсөтө аласыз да? Себеп дегенде, мисалы англис тилин билет экенсиз. Балким англис тилинде практика жүзүндө кандайдыр бир иштерди жүргүзөсүздөр үйдө? Мен англис тилинде курстарга эле жаздыртып койгом, барат, бирок мен өзүм эч качан үйрөтүп көргөн эмесмин үйдөчү. Өзүм балдарымачы. Балким менден алганы анча болбошу мүмкүн да. Менден мындай аталык эле нерсе алсын, англис тилин башкадан үйрөнсүн дейм да. Негизи эле азыркы учурда биздин теле көрүүчүлөр балким иштебеши мүмкүн. Бирок балдарына кандай тарбия бере алат, же болбосо өздөрү кантип өзүн өнүктүрө алат? Себеп сиз мынакей мугалимсиз, агартуу багытында иштедиңиз, медиа багытында иштедиңиз. Мен ойлойм, сизде тажрыйба көп болсо керек. Мен өзүм айтайынбы, менин атам раматтылык тракторист болчу. Мен көбүнчө жогорку билим алганыма эмне аласың алып, андан көрө мен тракторум айдап жанында жүрө бер деди да. Мен мугалим болсом, менин балам сөзсүз мугалим болушу мүмкүн эмес да. Үй бүлөлөрдө эч качан андай болбойт. Демек, тандоону кеңири коюш керек. Тандоону кеңири коюш керек. Бирок биз эмнеге үйрөтө алабыз? Мисалы, балким сиз ошол мугалим тармакты үйрөтпөшүңүз мүмкүн, негизи эле башка эле ата-энелер үйүндө отуруп өзүн өнүктүрүүгө кандай кадамдарды таштаса болот деп атам да. Баланын өзүн өнүктүргөнгөбү? Баланы дагы, өзүн дагы. Мен азыр эми деградировать этип кетпеш үчүн деп. Жок, биздики азыр үйдө, жер үйдө болгондон кийин бир нерсе эгилет, же болбошко бир мал жандык болот.
Мен азыр 2-3 жылдан бери мал жандык карабай калдык. Ага чейин атайын жандай сүттүү эчкилерди алып алып, баягы 2 кичинекей кыздарыбыз болгондо биз келинчегим экөөбүз деген жумуштабыз. Тиги балдарым ошо эчкилерди саап, өздөрү сүтүн кээде даярдап коюшат эле да. Менимче ошол мындай бош калбаш керек да, өз балачы. Бир нерсеге сөзсүз алакт туруш керек. Анан алаксыйт десе эле сөзсүз эчки багып же болбосо тоок багып же болбосо мөрдөк багып эмес. Мына канаттуулар үй жаныбарларын багып эмес, башка нерсе менен алаксып. Эң жок дегенде барып ошол тоокторго жем чачып турса дагы ал да тарбия да. Себеби дегенде ошо камкордук кылып атпайбы агачы. Демек биздин теле көрүүчүлөр дагы дал ушундай кылып туруп үйүндө өзүн ошол кичинекей кадам менен болсо дагы өзүн үйрөтүп, балдарын үйрөтүп, эмгек менен өзүн өнүктүрсө болот. Мен өткөндө таң калып калдым, бир социалдык тармактан кошуна мамлекеттин президенти дагы деле чарбам бар, 50 тоогум бар дейт да, үйүмдүн мындай четиндечи. Өзбекстан президенти айтып атат. Ошоктан жума сайын жумурткаларын алып келебиз, үйдөн жейбиз, анан аларды мен айлык берем, айылда алар мага сүтүн берет. Иши кыза мындай жөнөкөйлүк үйрөтөт да. Ал деле баары президент болосуң, башка болосуң, баары пендесиң да. Ал адамзатка керектүү нерсе эч качан мисалы бир жактан сатып алып же болбосо бир даярдап алганга караганда өзүң өндүрүп, өзүң мындай кылсаң, биринчиден балдарыңа же өзүңө мындай эмгек терапия болуп атат да. Үйрөнүү. Сиз мына ошо чет жакка айтып калдыңыз. Ооба, туура айтасыз. Биздин подкасттын артында эле умтулуп туруш керек ар дайым. Билимге, көндүмдөргө, Азыр мынакей чет жактагы президенттерди айтып калдыңыз. Негизи менин баамымда сиз көп чыгат экенсиз чет жакка. Өмүр бою билим алуу биздин Кыргызстанда кандай, анан кийин чет жакта башка өлкөлөрдө кандай? Салыштырып көрдүңүзбү? Билим алуу көбүнчөсү эле билим алуу, балким өзүн өнүктүрүү деп айтсак болобу? Европа жакта өзүн өзү өнүктүрүү, адамдар мисалы аябай өзүн өнүктүрүп кетсе дагы кайрымы жок болуп калат. Баягы Кыргызда бул акылдуу, бирок кайрымы жок дегендей бар го. Өтө билимдүү деле болбойт экен да. Чеги болуш керек. Себеби дегенде билимдүү болсоң роботтой эле жүрө бересиң да. Роботтой эле жүрө бересиң. Биринчи ошо билимди дагы мындай адамгерчиликти көбүрөөк өнүктүрүш керек экен деп сездим да. Анан мен Японияны мисал келтирейин. Японияда деле аябай билимдүүлөр мындай жөнөкөйлүк жүрүшө берет. Жөнөкөй, бүт жакта барганда эреже карманышат. Алдыга эч качан жулунбайт, анан аябай мындай тартынчаак, уялчак болуп турат экен. Бир чети дагы мындай дүйнөдө ааламда лидерлик болгонго ошол тартынчаактык сапаты жок болсо бул япондор билбейм кандай болуп кетет эле. Балким булар баягы 45-жылы дүйнөлүк экинчи согуштан жеңилгенден кийин булар өздөрүнчө мындай бүтүнгө келишиптир. Биз мындан ары эч качан согушпайбыз. Бирөөгө эч качан зыян келтирбейбиз деп ушундай сөзү бар экен да. Биз согушууну каалабайбыз деп өмүр бою ошондой бүтүнгө келишиптир. Ал ата бабадан баласына мураска келаткан өзүнчө мындай жазылбаган мыйзамдар экен да. Япондордо ошондой азыр болгону адамдарга жакшылык кылабыз. Бүт ошол ойдон калыптыр, ошол азыр калыптанып келатат да. Болгон бир аз тартынып турушат экен да. Бир нерсенин оюн айта албай эле, мынтип эле айланып элечи. Мисалы котормач аркылуу сүйлөшүп атканда деле оюн мынтип ыңгайсыз болуп бир нерсени айтайын дейт, бир убакыт бир 5 мүнөт ары жылып калды дейт да. Анан ошону деле жылып калыптыр, мындай болуп калыптыр, айта албай эле мынтип кичине айлана берет экен да. Шак эле айтпайчы. А Европада сразу эле бетиң айтат. Эмне болсо дагычы башка мамлекетте. Ачык. Биздин Кыргызстанда абал кандай? Мына ошол өзүн өнүктүрүү багытында көбүнчө айыл жергелеринде биздин ошо эл аралык уюмдардын жакшы жардамдары тийип атат. Акысыз окутууларды жүргүзүп атат да. Мисалы ошол эле сүттү кайра иштетүү. Же болбосо светти оңдоо, балким ошол эле агро багыттагы көп жакшы проекттер жүрүп атат да. Негизи эле биздин Кыргызстандагы ошол өзүн өнүктүрүү тармагы салыштырмалуу башка өлкөлөргө карата кандай пайызда деп ойлойсуз? Бизде бир аз ушул элде мындай коомчулукта жалкоолугубуз бар да. Анан менин колуман келбейт деген принципти адамды чырмап койгон да. Менин колуман келбейт деди, уже ал бүттү да. Уже кийинки нерсеге үйрөнгүсү да келбейт. Мен ушундай элемин деп коет. Андай эмес, мен жок андай болбошум керек, мен өзгөрүшүм керек деп. Өзгөрүш керек да. Колуман келет деген мындай айтканда сиз экөөбүз тартылып аткан подкасттын атындай болуш керек, умтулуш керек. Ар дайым умтулуп туруш керек. Дагы эле ошо Японду мисал кылайын. Япондор
бир эле япон тилин эле билет экен да. Көбүнчө англис тилин деле анчейин кызыкпайт экен аларчы. Мектепте деле мындай окуп, бирок бардык жерде япончо, эч кандай англисче тилде жазылбайт. Мисалы, жол белгилери деле, башкалар деле бүт бардыгы япончо эскертмелердин барычы. Алар пенсияга чыккандан кийин эми англисче үйрөнүп атат экен. Көбүчү. Мисалы, бизден барып ошол аспирантурада пенсияга чыкканда дагы өзүн өнүктүрүп, кыргызстандык аспиранттар барып алып, мен билгенден бирөө бар. Ошол япондордун ардагерлерине пенсияга чыккандарына англис тилинен курс өтүп, өзү каражат кошумча таап атат. Аларды үйрөтүп атат. Япондордучу. Алар пенсияга чыккандан кийин дүйнөнү кыдырам дейт экен да. Алардын максаты ошондой. А пенсияга чейин булар жумуштан баш көтөрбөй иштейт экен вообще буларчы. Таң калыштуу. Жыйынтыгында саякатташат, саякатташат, жер көрүшөт. Балким кээ бирлери ал саякатка жетпей калат экен. Биздики кыргыздыкы жакшы принцип бар. Бир чети жакшы, эртеңкиден бүгүнкүсү жакшы деп жүрө беребиз да. Балким принципти бүгүнкүдөн эртеңкиси жакшы десек, ошондо умтулат элек да. Жанагындай сөздөр калып калган, насыя куйруктан нак өпкө дегендейчи. Балким куйрукту күтсөң ал даамдуураак болот, өпкө жегенден көрүчү. Ошо бүгүнкүдөн эртеңки деш керек да. Эң негизгиси өзүнүн өнүктүрүүнү токтотпош керек. Токтотпош керек. Өсүрүш керек. Бизге келген ар бир конок, биздин коноктор үчүн, биздин көрүүчүлөр үчүн бир жакшы бир нерсени лайфхак деп коебуз, бул үйрөтүп кетет да. Азыркы учурда онлайн кандай сиз көндүмдү үйрөтө аласыз? Онлайнбы? Ушул жерден туруп, же балким сөз менен айтасызбы? Сиз эми мугалимсиз, балким сөзүңүз менен бизге жеткирип коесузбу? Мен эми азыр көрүүчүлөр коомчулук эмне жөнүндө уккузу келип атат, же эмнени үйрөнгүсү келип атканын билбейт экем. Бирок ушул жөнөкөй эле нерсе, умтула бергиле дейт элем. Умтулуш керек, эч качан артка кайтпаш керек. Бүгүнкү күн менен эмес, биз эртеңки күн менен, келечек менен жашашыбыз керек. Келечекти дагы ойлонуп, ошондой эле айтам. Ошондой эле машинаны арка менен токтотобуз деп койбойсузбу? Анан унааңыздарды токтоткондо сөзсүз түрдө ошол эле нерсени үйрөтөлү. Эч качан эринбеңиздер. Кийин келип айдап чыгып кеткенде, балким артыңызга бир машина коюп калса, сиз чыга албай мындай кыйналып же артыңызды сүзүп алышыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн машинеңиздин тумшугун кете турган жагыңызга багыттап коюңуз. Багытыңыз түз болот. А үйгө киргенде бут кийимиңизди дагы багытын ары чыга турган жолуңузга туштап коюңуз. Анда да багытыңыз түз болот. Дайыма ошондой алдыга умтулуп, багытыңыздар түз боло берсин. Чоң рахмат. Мен ойлойм, жакшы кеңеш болду мага дагы. Себеп дегенде, унаны токтоткондо келип алып эле сиз айткандай эле сайып коюп, кайсы жерде ыңгайлуу болсо ошондой таштап койчук эле. Мындан кийин багытыбыз түз болуш үчүн, жакшы нерсеге умтулуш үчүн, ошо умтулган нерсебизге батыраак жетиш үчүн мына ошо сиз айткан лайфхакты колдонобуз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Балташев Илязбек Алтынбекович болду. 7-каналдын башкы директору. Сизге терең ыраазычылык. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин ушул Умтул подкасттагы ушул коомго жакшы, туура, түз багытта жеткенге сиздер бизге чоң көпүрө болуп берип атасыздар. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе, көрөрмандар, саламатта калыңыздар. Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Назарыңыздарда Умтул подкаст болду. Кызматта Акылай Бакешова. Көрүшкөнчө.